Болгону мен да реклама кылсам болобу? Тагыраак адрести билип алсам болобу? Кайсы жакка барабыз? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Мен атым Самат Дөөлөтбаков. Буюрса азыр сиздер менен Жылдыздуу такси рубрикасын баштап жатабыз. Анда эмесе Сүйүнч радиосу менен чогуу болуңуздар. Азыр буюрса эжелердин бирөөсүн тандайбыз. Эжелер чоң кыздар болобу, кимиси болот? Давай, такси вызывали? Когда вас праздником? Спасибо большое. Как настроение праздничное? Хорошее? Как вас зовут? Айсезим. Айсезим деген чоң кыз экен. Качан жастар? Айсезим. Кайсы жакка баратасыз? 8 микрорайон. Үйүңүзгө же каяка? Домой. Үйүңүзгө? Каяктан баратасыз? С работы. С работы? Жумуштан үйүнө бараптыр. Анда эмесе сиз жеткирип койсок кандай дейсиңер? Болобу? Соны болобу. Самат Дөөлөтбаков бүгүн сиздин жеке айдоочуңуз. Сүйүнч радиосу биргеликте уюштурдук. Жылдыздуу такси долбоорун. Анда кеттикпи? Биз сизди коштойбуз. Чыгыңыз бул жерге. Жылдыздуу таксист долбоорунун алкагында Самат Дөөлөтбаков Айсезим деген кызга гүлдү ыйгарып, азыркы учурда үйүнө жеткизип бара жатабыз. Айсезим, алгач сизге жылдыздуу такси жаныңызга келгенде кандай сезимдер пайда болду? Аябай сүйүнүп кеттим. Эртең менен эч кимди эле куттуктаган жок эле. Вот. Аябай сүйүнүп и очень приятно, честно, очень приятно. Сонун Мен жаңы эле ушул ойлонуп атам эле, негизи ушул жашообузда болгон ситуациялар жөнүнөн боло бербейт. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы, өзүнүн жери болот. Андыктан биз башында ушул аян эжеге барып, эжеке жүрүңүз деп анан жок, мен азыр балдарым келатат. Ошон үчүн рахмат силерге деп бир аз жылын көргөзгөндө Айсезим жаныбызга келип калды. Айсезим дароо карап эле жүрүңүз анда ушул чоң кызды жеткиребиз деген бир ой келди дароо. Андыктан демек ушул биз сиз менен бүгүн таанышканыбызда жөн эмес экен. Демек ошондо бир билбейм, убактысы, сааты, бир логикасы бар деп ойлойм. Айсезим, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча бир туугансыз? Өзүм 4 бир тууганмын. 4 бир туугансыз. Эң улуусусуз. Иним бар. 3 иниңиз бар. Демек үй бүлөңүздү бүгүн сизди жана сиздин апаңыз деле куттуктайт экен, Атаңыз жана 3 бир тууганыңыз. Түшүнүктүү. Эмне иш менен алектенесиз? Окуйсузбу, иштейсизби? Окуйм заочный основада. Иштейсиз. Бариста. Вау. сиздин иштеген жериңизди билип алышыбыз керек экен дагы, анан барып кофе ичип турушубуз керек экен. Кайсы жерде иштейсиз, айтып берсеңиз? Про кофе деген Гумчинардын ичинде минус первый этаж. Мынакей достор, мынакей прямая реклама болуп кетти. Бул жерде Гумчинардын минус 1 этажында про кофе деген. Жанакы эме эмеспи? KFC'нин жанында эмеспи? Ошол жер, Бар жок 60 60 сомдон бар, Вау. Анда мындай суроо. Негизи кофелердин көбү шаарда, мен баягы кофеман катары айтайын, 100 сомдон өйдө турат да. 100 сом, 120 сом кафелерде 150, 200 сомго чейин чыгып кетет. Сизде 60 сом экен. Сапатынан айырмасы барбы? Жок. Мы хотим, чтобы люди пробовали дешевое, не то что дешевое, а не думали то, что дешевое это не вкусно, а дорогое это вкусно. Мы хотим вот это доказать, то, что дешевое тоже может быть вкусное. То есть доступное. Серьезно? Вкус, да. Вау. Негизи бул жакшы нерсе. Буга мен ишенем толугу менен. Негизи биз көп учурда брендке ошол сырттагы упаковкасына ашыкча төлөп салабыз. Ошол эле баягы телефондорду караңыздар. Функциялары бирдей болуп, бирде функцияда болуп, бирок баасында айырмасы 2 эсе болуп кетиши мүмкүн. Кстати, эме катары, маалымат катары айтып кетейин, биздин Лорис парфюм деле ошондой, мынакей достор. Биз да ошол Бишкек шаарында сатылабыз. 500 гана сомдон болгону биз сатканыбыз бул упаковкасы эмес, бул ичиндеги ошо содержимое деп коет. Аромат, парфюмдүн өзүн сатабыз. Достор, бул бизде эң популярдуу ароматтардын бирөөсү, бул унисекс аромат, эркектерге да, айымдарга да жарашат. Көрсөңөр кандай экен жыты. Жакшы экен, жарашат экен. Бул бизде ошо хит продаж болгондордун бирөөсү наркотик, флёр наркотик деп аталат. Андыктан Лориске добро пожаловать. Биз дагы болгон 500 сом сатабыз, баягы $100 ароматтардын кереги жок деп эсептеймин. Айсезим, бош убактыңызда эмне кыласыз? Не иш кыласыз? Бош убакытта в основном читаю книги. Иногда. Эмне китеп мисалы? Я в данный момент начала читать книгу, получается, «Искусство тонкого пофигизма». Жакшы китеп, кстати, уккам мен бул боюнча. «Искусство тонкого пофигизма». Кандай бир эң маанилүү бир эмесин айтып берсеңиз, эмне жөнүндө экен китеп? Основной смысл именно этой книги, получается, основан на том, что люди слишком много, получается, воспринимают не так или берут слишком близко к сердцу. На некоторые вещи нужно просто заморачиваться, да? Да, много заморачиваются. Вот. Китеп
бул ошол автордун сиз менен болгон монологу достор. Ошол автордун баягы көп жылдан бери же ошол убакыттагы ойлорун сизге баягы отуруп алып айтып бергендей. Андыктан биз мисалы көп акылдуу биларман адамдарды билебиз да. Алар менен тилекке каршы белгисиз белгилүү бир себептер менен алар менен тааныша албайбыз. Мисалы алар башка доордо жашаган, башка жерде жашаган, бирок ошо китептер аркылуу биз ошолор менен баарлашканга биздин жакшы бир мүмкүнчүлүгүбүз бар достор. Андыктан эгерде сиз ошол адамдар жөнүндө билгиңиз келсе, ошолордун оюнун баягы түпкүрүн билгиңиздер келсе, достор китеп окуңуздар. Апакеңизге кандай белек бердиңиз? Апакеме цепочка и шакек берди. Азамат. Барып и букет цветов просто. Сону таңертең апаңызды кубантыптырсыз да. Сиз ошол баягы улусу тунуу болуп, эгерде өзүңүздөр иштеп, өзүңүздүн акчаңызга, маянаңызга ошол балдарыңыздарга белек кылып атсаңыз, бул өтө бир жакшы көрүнүш. Негизи ата-эне сезимдерин эми кес-кесте даже балдардын айтканынан уялат. Бирок бул чын айтам, мен да ата-эне катары бул эгерде мен да балдарым мага белек кылганда өтө бир чоң бир сезим бул эме да, бул өтө чоң бир бакыт. Андыктан эгерде ошо балдар чындап эле ошол чын дилинен өз акчаны таап берген болсо, бул өтө чоң бакыт достор. Самат баке, сиз өзүңүздүн сулууларыңызга бүгүн кандай белек бересиз же бердиңиз? Белектер даптаяр. Азыр буюрса ошол айсиздин жеткиргенден кийин буюрса үйгө барып, балдарымды алып ата-энелерибизге барабыз, барып куттуктайбыз. Биз үчүн бүгүн ошол үй бүлөлүк майрам, бар отуруп, сүйлөшүп, көптөн бери канча бир 2-3 жумадан бери көрүшө элекпиз ата-энелерибиз менен. Хотя экөө тең шаарда эле жашашат. Эки тарап тең деп коеюнчу, кайын журт дагы, биздики дагы. Анан барып ошол жакшынакай бир отуруп маектешебиз го. Белектерибиз даяр. Көбүнчө белек тарабынан ошол келинчегим фантазиясына мен киргишпейм ал жагына. Өзү кылсын, баягы аял затына эмне белек кылыш керек экенин жакшы билет кылыш керек деп ойлойм. Андыктан биз киргишпей эле коелу. Кыргыз шоу бизнесин угасызбы? Кырларын. Укпайсызбы? Кайсыларды угасыз? Кайсы ырчыларды угасыз? В основном вот именно современныйларды угам, ну а так. Мисалы ким? Ну, Принц Рик. Ким? Принц Рик, вот эти. Принц Рик булар кимдер? Вау. Биз чындап эле возрастыбыз кетип бараттыр уже. Өр укпайсыз, кофе ичпейсиз, клубтарга барбайсыз, китепкана окуйсуз, тамак жасаганды билесизби? Да, конечно. Өзүңүз көзүңүз жасайсыз да, туурабы? Необычно, не жасайсыз обычно? Обычно аракет кылам, чтобы что-то необычное приготовить, а то повседневный надо. Бирок көп учурда жумуштан кийин келгенде и да, просто О, бирок графигиңиз ондон оңго болсо чындап эле баягы кыйыныраак экен. Да, только по выходным, веселый күндөрү. Негизи биздин жаштардын көбү ошондой болсо, өзгөчө жашынакай, жапжаш сулуу кыздар туура багытта баягы өзүнүн ошол күнүмдүк жашоо тиричилигине туура жол менен акча тапса. Тилекке каршы эми азыр жаштарыбыз кичине кандай десем, оңой жолду издешет. 8 мартта азыркы жашоодо, заманбап жашоодо баарыбыз кыздардын майрамы, жаз майрамы, бактылуу болгула, гүл берип, эме силер назиксиңер, сонусуңар, бактылуу болгула деп айтабыз да. Негизи 8 марттын түпкүрүн, маанисин билесиңерби? Эмне болуп жаралган, качан жаралган? Бул негизи алгачкы ирет Нью-Йоркто, Нью-Йоркто жаралган да. Так. Качан, кайсы жылдары? Эстеш керек экен. Так, сиз билесизби сезим? Жок, билбейт. Мен чын айтайын, мен деле так маалыматын билбейм, бирок тең укукту коргоо үчүн кылынган. Бул эң башкы себеби. Аял заты менен эркек бирдей мамиледе каралыш керек. Ошон үчүн биздин ошо аял заты менен эркектердин укуктары тең болуш керек деген бир эң биринчи талап ошол. Андыктан эгерде биз баягы силерге куттуктап, мынакей силер аябай жакшысыңар, назиксиңер дегенде, негизи ошол каршы болгон алар. Ошол эмес ошол да, баягы кандай десем, сатирасы ошол жакта да. Аял затына кылган мамилебиз канчалык баягы эми өтө матриархат болуп кетпесе дагы, араб өлкөлөрүнө караганда, мисалы эгерде ар бир нерсе салыштырмалуу да. Андыктан мен оюмча Кыргызстанда баары эле жакшы болуш керек деп ойлойм. Кетип баратып радио угуп атсаң, кандай жакшы бир бактылуу нерсе өзүңдүн угасың. Сонун.
Айсезим, жакшы барыңыз. Чоң рахмат. Сүйүүчүм чылап өмүр гүлү мени кулпурат мени арбап алдың. Өтө жакшы адам экен, жакшы кыз экен. Мен ушунга бир гана бактылык каалайм. Анда эмесе достор, Кумга барып, Айсезим менен кофе ичебиз. Биз болсо өзүбүздүн таксибистти бүтүрүп атабыз буюрса. Силерге чоң рахмат, ыраазымын бизге болгондор үчүн. Мен мисалы бул долбоордун алкагына дагы көп адамдар жеткиргим келет. Эмне үчүн дегенде бул айткандай эле эмоция тартууланат, анда эмесе чоң рахмат.